Кутман күнүңүздөр менен урматтуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда «Канатсыз куштар» чыгармасы. Автору Жалгызым Назик. Экинчи бөлүм. Көзүм жумук, бирок ойго жатамын. Оор чыккан үшкүрүгүм катамын. Угузбаймын деймин үнүм башкага. Ичимден тоодой жүктү катамын. Мен бирөөгө таарынбадым жөн гана. Эх, тагдырым, мен өзүңө капамын. Улан ушул саптарды чиймелеп алып, калың дептерин жаап, терезеге койду да толуп турган айды тиктеп алды. Колундагы телефонун алып чыгып, жатка билген номерин терип, кулагына такап турду. Узак кеткен чакыруудан соң шаңк эткен кыздын жагымдуу үнү угулду. Алло, угуп жатамын. Улан демин ичине тартып тыңшап тура берди. Кайра чалыңыздар, угулбай жатат, деген кыз коюп салды. Жигит ушуга эле шүгүр кылгандай телефонду карап жылмайып алды. Эртеси эрте менен ошол кыз окуган окуу жайга барды. Имараттын алдында турган кыз жанындагылар менен күлүп сүйлөшүп жаткан экен. Анын сол тарабында турган бала бир нерселерди айтып, ага Аружан күлүп жатты. Заматта ичин кызганычы ээлеп, тиги баланы жек көрүп, биресе өзүнүн кол жеткис кыялы болгон кызга сөз атып тамашалап турган жигиттин бактысына көз артып кетти. Ордуна өзүн койду. Өзү болгондо тиги кара көз сулууга не деген сөздөрдү айтмак. Жүрөгүнөн төгүлүп, дилинин түбүнөн чыккан эң аруу, эң таза сезимдерди ыргайлантып сайрамак. Бирок андай бакыт кайда? Канчалык аракеттенгени менен ошол сөздөр жигиттин тилин күрмөөгө келтиргенге алсыз эле. Улан сүйлөй албай кол жаңсап түшүндүрөт. Туубаса дудук төрөлдү. Мунун себеби апасы уулуна кош бойлуу кезинде катуу ооруга чалдыкканы менен түшүндүрүштү. Бала атайын мектептен билим алып, өз дүйнөсүндө жашап жүргөн. Анын мынтип башка адамдардын бактына суктануусу ушул кызды көргөн күнүнөн башталды. Капыстан жашоосунан пайда болгон периште уланды такыр бөлөк дүйнөгө жетеледи. Канча жылдан бери акмалап артынан калбай келет. Күн сайын күч топтоп, колуна атайын кызга арналып жазылган катты сунууга бел байлап үйдөн чыгат да периште кыздын аруу жүзүн, карагаттай көздөрүн, күндөй жаркып турган күлкүсүн көргөндө артына кайтат. Деми басылып, шагысына түшөт. Бирок мунун да жолун тапты. Кыздын интернет желесиндеги почтасына күнүнө кат жолдойт. Экөө ошол жактан баарлашышат. Эмнеге сырдуусуз? Деди кыз жылмайган быйтыкчаны жиберип. Сырдуу эмесмин. Анда эмнеге көрүнбөйсүз? Көргүң келеби? Деп жазды жигит делебөрүп. Албетте, сиздей акын жигитти көргүң келет. Көрсөң, тоготпой кетсеңчи. Эмнеге антесиз? Деги айтканым. Бутуңуз жокпу? Бар. Колуңузчу? Сага жазып жатсам, демек алда бар. Кыз жылмайган быйтыкча жиберди. Анда баары жайында экен да, деп жазды кыз кайра артынан. Жайында, деп жазган уландын көңүлү чөктү. Анда мага кезигүүңүздү күтөм. Жигит чыгып кетти. Эми эмне дей алмак? Кандай айла кылат? Жолуксунбу? Баарына кол шилтеп, бирок кыз жактырбай кетсечи? Анда ушул жазышуу бактысынан да куру калбайбы? Жок, эч качан андай болбойт. Кызга жолукпайт. Жөн гана ушинтип алыстан караанын сүйүп, телефондон жазышкан бактысына ыраазы болуп жашай берет. Бирок күн сайын кызды сырттан акмалаганын токтотподу. Кыз менен кошулуп артынан кечке жүрө берет. Кээде анын артында басып баратып, экөө жетилешип басып баратканды кыялданып ийет. Анда эмнелер жөнүндө айтмак? Баягы күндөлүгүнө толтура жазган кызга арналган ар бир саптарды, ар бир ырларды окуп бермек да. Бир күнү
Дагы адатынча окуу жайдын алдында группалаштары менен турган кызды аңдып турган. Бир убакта бою узундан келген жигит Аруужандын колдорун кармап алды. Кыз силкип жиберди эле, кайра өзүнө катуу тартып бетинен сүйүп алды. Баары кол чаап жиберип, кыз ыйлаган бойдон чуркап кетти. Мунун баарын четте карап турган Уландын муштуму түйүлө, азыр эле тиги жигитти басып жыгылчудай болуп турду. Ошол күнү Улан кыздын эмес, ошол жигиттин артынан түштү. Үйүнүн жанына жетейин деп бурчтан бурула бергенде Улан тиги жигиттин алдын тоороду. «Эй, кимсиң сен? Каш жолдон?» Улан ошол кызды кармаган колдорун кайрып туруп, түйүлгөн муштуму менен тиги жигиттин жүзүнө муштап жиберди. Эртеси оозунун чекеси жарылып, бир колу мойнуна илинип байланган жигит Аруужандын кечээки кылган кылыгы үчүн баардык группалаштарынын алдында кечирим сурады. Эч ким эч нерсе түшүнбөгөн бойдон кала беришти. Ал эми Улан кызды ушинтип сырттан коруп, интернеттен баарлашып, телефондон анын жагымдуу үнүн угуп жүрө берди. Бирок «Элдос» деген апасы акырын баласынын эшигин каккылады. «Эмне?» Терезенин чала ачылган пардасынан сыртты тиктеп отурган калыбында жооп берди уулу. «Кандай отурасың, балам?» «Жакшы. Балам, муну карачы». Жибек колундагы телефонду уулуна сунду. Көңүлсүз апасынын колундагын алды. Анда «Сен жалгыз эмессиң» деген жазуу менен кармашкан колдордун сүрөтү бар экен. «Эмне болуптур?» Элдос кайра апасына сунду. «Окусаң эми? Өзүң айтчы. Тиги сен сыяктуу тагдырдын оор сыноосуна кабылган балдарга лагерь экен 10 күндүк. Анан балким барып келерсиң, көңүлүң ачылат, тренингдер өткөрүлөт дейт жаратылыш койнунда экен». «Эмнесине көңүлүм ачылат? Өзүм окшогон майыптарды көрүппү. Ошолордун арасынан орун алып калганыма кубанамбы?» Элдос корс сүйлөдү. Жибектин жүрөгү канап кетти. Жок, бул анын өзүнүн уулу эмес. Ар дайым апалап, өп эркелеп турчу өз уулу эмес бул. «Апа, менин ордум ал жак эмес. Менин ордум тигилер менен», деген Элдос терезенин тушундагы чакан спорт майданчасында чуркап футбол ойноп жүргөн балдарды көрсөттү. «Эмне болуптур барып келсе? Кантип айтамын мен муну жазайымга? Менден кутула албай жатышыптыр деп көңүлү ооруп калбайбы? Эрнис, түшүнчү, орундар чектелүү экен. Жөн гана 10 күндүк лагерь го бул. Мен да эс алып, бир аз нервдеримди дарыламакмын. Койчу», деген Эрнис кол шилтеп басып кетти. «Байкоо, оу жазым, кандай тартылыптыр?» «Сонун», деди Эрнис карындашынын маңдайынан жыттап, колундагы жазайым тарткан сүрөттү кармап. «Балким чын эле барып келсемчи, байке?» «Жазка, болду, унут». «Байке, эми сен баштадыңбы?» «Жок, мен өзүм баргым келип жатат. Байке, өзүмдөй адамдар менен таанышам, баарлашамын». «Сүйлөшөбүз дагы», деди Эрнис. Бирок ичинде жибергиси келип турду. Анткени 10 күнгө алыс жолго чыгып жатат. Өзү жокто Жамал карындашына не деген күн көргөзбөйт. Бир жагынан лагерге жибергени да туура болор. Бирок барып шартын көрүп келүү керек. «Апа, Зарема барса сонун болмок да. Кайдан дейсиң, тиги салкынаны жиберер бекен? Биз сурансакчы, апа?» деди Айдана апасына жалдырап. «Макул, кызым». «Эмне? Кайдан чыккан лагерь дагы?» Салкын Айдана менен апасын жактырбагандай бир тийди. Эс алуучу кадимкидей лагерь. «Муну аякка таксаңдатып жиберип коюп, тирикчилигимди ким кылат?» Салкын 2 күндүн биринде кызын шаарга алып барып, атайы эл көп жүргөн жерге тургузуп ырдатып, астына куту коюп койчу. Анын таап келген акчасы күнүмдүк тамак ашына кеңири жетер эле.
10 күнгө эле, деди жалдыраган үн менен Айдана. Я, 10 күн? Кой айланайын, лагерь магериңди жыйыштыр. Бул 10 күн ал жакта жыргаса биздин тамак кантет? Мен тапканым кийим дарыдан ашпаса. Салкын адатынча наалып көп сөз сүйлөдү. Апа, суранам, жиберчи. Сөз берем, ал жака барып келсем, дем алышсыз көчөгө, базарга чыгып иштеймин. Жанатан бурчта турган Зарема көз жашын төгө ыйлап жиберди. Мынаны карасаң, элден мурун оолугу алган. Заремага жете келген Салкын колдон ала жулку ийди кызды. Зарема кайра апасынын бутуна жыгылып ыйлап суранып жатты. Барсаң барчы, деди да этегин кагып туруп кетти. Шаардын чет жагынан атайын конок үйүн сүйлөшкөн Сабыр 10 күндүк лагерди ушул жерден өткөрмөй болду. Кыздарга 3 кыз, балдарга 3 бала жардамдашып караганга алып алды. Алгач баары менен таанышуу үчүн чоң залды жасап чыкты. Анда төрдөгү чоң мониторго коюлган кызы Дария менен бирге түшкөн адамдардын сүрөтү турду. Сабыр негедир толкунданып жатты. Улам кол саатын карап, стол үстүндөгү ручка жана бир нече дептерлерди кеминде 100 жолу оңдоду окшойт. Саламатсызбы? Деген үндөн жалт караган Сабыр арабада отурган уулун сүдүрөп кирип келген аялды көрдү. Саламатчылык, келиңиздер. Биз кеч калдык го дегем, деди жанагы аял бөлмөдө эч ким жок экенин көрүп. Орун алыңыздар, эми келишет баары. Сабыр сылык сүйлөп жылмая аларга бөлмөнүн төрүндөгү орундукту көрсөттү. Так, силерге чай, кофе? Чай. Сагачы? Дегенчи Сабыр Жанатан кабагы анча ачылбай арабада отурган жигитке суроолуу карады. Кереги жок, деди Элдос көңүлсүз. Чынында бул жака келүүнү каалаган эмес. Бирок апасы жалдырап суранып туруп албадыбы? Аргасыз макул болгон. Элдос өзүнө боорой карап, аянычтуу тиктеген көздөрдү көргүсү келбейт. Ошондуктан адамдарга аралашууну, алар менен маектешүүнү жактырбайт. Аңгыча дагы 2-3 адам келди. Алар да арабада отурушат экен. Лагерь жалпы 12 балага болжолдонуп орун даярдалган эле. Акырындап чубуруп жатып, баары келишкен өңдү. 11 адамдын ысымдары менен фамилиясын окуп жоктоп жатты. Сагынбекова Назель. Зал жымжырт. Сагынбекова Назель, деген Сабыр дагы бир жолу кайталап, отурган адамдарды бир сыйра тиктеп алды. Аңгыча эшик оозунан мен деген үн чыкты. Баары жабыла ошол тарапты карап калышты. Эшик оозунда балдак таянган кыз туруптур. Келиңиз. Сабыр жеңил кыймылдап кызга келип залдан орун алуусуна жардам берди да өзү кайра ордуна келип турду. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга ушул жерде биздин катарда турганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Сен жалгыз эмессиң аттуу долбоордун түптөлгөнүнө 3 жыл болуп жатат. Биринчи ирет Германияда түзүлгөн. Менин кызым негиздөөчүсү Дария Сабыржановна. Чоң монитордон Дариянын жылмайган сүрөтү чыкты. Бул долбоордун негизги максаты сиздер менен баарлашуу, бири-бирибиз менен жакындан таанышуу, көңүл ачуу. Майыптарга жасалган кайрымдуулуктун бир түрү, бир сөз менен айтканда, деди Элдос Сабырдын сөзүн бөлүп. Баары ал тарапка бурулду. Эмне, туура эмес айттымбы? Элдос, ооба, 3 жыл мурун бул долбоор түптөлүп жатканда сиз мага жолугуп, бул сөздү айтканыңызда балким сизди кош колдомокмун, деди Сабыр токтоо жылмайып. Бул жерде убактыңыздарды кызыктуу өткөрүү үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Ал эми сиздер менен кошо келген жакындарыңыздар лагерь менен таанышып, анан кетсе болот. Балдарды алып келген жакындары лагердин шарттарын көрүп, көңүлдөрдү жай ала жолго чыгышты. Ал эми балдар бири-бири менен эркин таанышып алуусу үчүн ошол залда жалгыз калтырышты. Кызык, не деген тагдырлардын ээси
бир жерге чогулганы. Анан калса окшош сыноого кабылгандар. Тез эле бири-бири менен тил табышып кетишти. Айрымдары күлүп сүйлөшүүгө өттү. Бир гана Элдос кошула албай жатты. Дагы эле башына түшкөн бул тагдырга баш ийгиси келбей, булардын катарынан өзүн көрө албай жаткандай. «Сизде баары жакшыбы?» деген үндөн артына жалт тиктеген Элдос көздөрү күлгүңдөп турган кызды көрдү. «Жакшы», деди кайра башын буруп терезени карап. «Жазайым». Артына бурулса кыз колун сунуп турган экен. «Элдос», деди аргасыз сунулган кыздын колун кыса. «Эмнеге кошулгуңуз келбей жатат?» «Анткени бул жер, бул чөйрө меники эмес», деген Элдос арабасын колу менен жылдырып ары жүрүп кетти. Биринчи күн ушуну менен соңуна чыкты. Булардан өзгөчөлөнүп келген Зареманын өзүнө бир кыз бөлүндү. Анткени көнөлек жаңы жерде тепкичтерге урунуп жыгылып кетиши мүмкүн. Күндөр билгенге, жашоону сүйгөнгө аябай кызыктуу өтүп жатты. Сабыр кудум дарыя үйрөтүп кеткен жашоону буларга көрсөтүп үйрөтүп жатты. Бир күнү сыртта эшикте чоң болуп жагылган оттун айланасында баары кызуу майык куруп отурушту. «Келгиле, жашообузга бакыт тартуулаган себептерди санайбыз», деди Сабыр отко жыгач таштап. «Эрте менен ойгонгон бакыт, жашап жатканыбыз бакыт, сүйлөй алганым бакыт», деди бир жигит. Улан унчукпай жертиктеди. «Оттун күйгөнүн карап отуруу деле рахат», деди Назель жылмайып. «Сиздер бактылуусуздар», деди Зарема. «Көрө аласыздар, айлананын ар бир көрүнүшүнөн, жаратылыш кубулушунан ырахат ала аласыздар. А сен болсо баса аласың», деди Элдос бир убакта. «Ал эми сиздин буттарыңыз бар, демек үмүт дале бар», деди Элдоско караган Жазайым. «Көрдүңөрбү, ар бириңерде шүгүр келтирүүгө себеп бар. Бул жерге силерди топтогон себебим бири-бириңерди көрүп кысылсын, көңүлү чөксүн деп эмес, кайра өздөрүн жалгыз сезбесин деп, шүгүр келтирсин деп чогулттум. Эң негизгиси, силер ар бирөөңөр тирүүсүңөр, дем алып жатасыңар. Мына чыныгы бакыт. Демек силерде мүмкүнчүлүктөр толтура. Кызым Дария оор дартка чалдыккан. Силердей болуп арабага отуруп калганда да жашоону сүйүп, тойбой жашады. Ар бир күнүнөн ырахат алып жашады. Мен ага эмес, алмага жашоону үйрөтүп кетти. Аз жашоосунда өтө чоң иш жасады десем болот. Силер наалып, нааразы болуп жаткан жашоого зар болуп төшөктө өлүм менен алышып жаткан миңдеген адам бар. Силер эч болбосо мынтип отуруп болсо да аралаша аласыңар адамдарга. Өмүр бою козголо албай төшөккө мыкталгандар бар. Андыктан өзүңөрдө болгонун баалай билгиле. Өмүр кымбат, анын ар бир мүнөтү баалуу. Өзүңөрдөн жогоруну карап нааразы болуп эмес, төмөндү карап шүгүр келтирүүнү үйрөнгүлө. Көктү тиктеп даттанууну эмес, ыраазычылык айтууну адат кылгыла. Дени карды соо болуп деле жашоосуна кейиген адамдар толо. Силер ошолорго үлгү болгула. Бул жалган дүйнөдө эч бир пенденин тилеги эйтейиз, бакыт чынысыз толо эмес. Ар бир көңүлдө, ар бир жүрөктө бөксөлүк бар. Бир адам бактылуубу, демек анын да баасы бар, төлөмү бар. Балким ал бакытка чоң курмандык менен жеткендир. Баары жымжырт болуп, кээ бири көзүнөн жаш агызып Сабырды тиктеп калышты. Сабыр өзү билбеген абалда ыйлап жаткан. Ар бир адам төрөлгөндөн Эйнштейн же Чыңгыз Айтматов болуп төрөлбөйт. Бирок жараткан эч бир адамды талантсыз, шыксыз кылып да жаратпайт. Демек, силердин да колуңардан келчү иш бар. Мен билей алам, деди Элдос бир убакта колдорун толкун сымал кыймылдатып, башын кошо кыйшайта. Эң сонун, мен сүрөт тартканды жактырам, деген Жазайым жылмайды. А мен ырдай аламын, Зарема кубанычтуу үн катты.
мен ырларды жазамын деген жазууну баракка жазып көтөрдү улан. Баары кол чаап калышты. Мен тикмекчилик колумдан келет. Үстүмдөгү кийимдер өз колумдан жаралган, деди Назель да акырын. Аябай кооз тигилиптир. Сизде талант бар турбайбы? Дешти баары бир ооздон. Кана эми бизге Зарема кыз ырдап берсин. Биз коштоп турабыз. Мейли тагдыр мага башын ийбегин. Мейли тагдыр камыр кылып бийлегин. Мен өзүңдөн башка нерсе сурабайм. Аска тоодой аты неме тийбегин. Медер туткан бир тууганга тийбегин. Кыздын жумшак булбулдай таңшыган үнүнө арып алып баары угуп отурушту. Назель бул жака келгенде эле Сабырдын жанында кошо жүргөн адам менен тиктеше түшкөн. Негедир тааныш адамдай сезилди. Көздөрү. Бир күнү Сабыр булар менен отурганда кирип сүйлөп калганда үнүн укту. Ошол. Бул үндү 1000 жылда да унутпас. 1000 сан кыйкырыктын арасынан да таанып кое алат. Селт эте жүрөгү башкача согуп алды. Кудум ошол күндөгүдөй дүкүлдөп энтигип алганычы. Сагынган экен. Көз албай тиктеп тура берди. Мунун көзүнө жаш толуп тиктеп турганын сезгендей, ал адам да чыгып баратып Назелди тиктеп алып кетти. Кетип калуум керек, деди ичинен. Бир күнү тамактанып болуп бөлмөсүнө келе жатканда, узун коридордун башынан ошол адам келе жатканын көрүп шарт бурулду. Таянган балдагы менен канчалык бат басууга аракет кылганы менен ал аракети текке кеткендей. Тиги адам жетип келип колдун алды. Нази, сени тааныдым, деди ал адам энтигип. Кечиресиз, сизди тааныбайт экем. Нази артына бурулуп өзүн чындап тааныбаган адамдай көргөзүп жылмайды. О Кудай, көздөрү сүрөттөгүдөн да оттуу, андан да мээримдүү турбайбы, деди ичинде жигиттин көздөрүн карап. Ошондой дейчи, анда эмнеге мени көрүп качып баратасың? Мен ашканада телефонумду унуткан экем, ошону эстеп кеттим, деди жигитти түртүп бөлмөсүнө карай жөнөдү. Анан эмне кайра бөлмөгө жөнөдүң? Деп кыйкырды тиги адам Назель бир аз алыстаганда. Чөнтөгүмдө экен, эстеп кеттим, деди да кайра балдагын тарактатып шашып бөлмөсүнө кирип кетти. Сен баары бир алдаганды билбейсиң, деп кыйкырып кала берди тиги адам. Назель бөлмөсүнө кирип эле эшикти жаап жөлөнүп алып ыйлай баштады. Неге сени кайра көрдүм? Унутпасам да сагынычым бир аз карттанып бүтүп бараткан. Кербетине бүк түшүп кулаган кыздын көз алдына ошол жылдар кетти. Назель кичинесинен баса албайт болчу. Диагнозун ДЦП деп беришкен. Анын себеби аябай көп түшүндүрүштү. Бирок ошого карабай кыздын атасы менен апасы колдон келгенин жасашып, дарылатууга болгон аракеттерин көрүшкөн. Назелдин балалык чагы дарылануу менен ооруканаларда өтүп кетти. Башка кыздардай куурчак кармап, ыр жаттабай, дарынын түрүн алып, кийимдери баардык буюму дары жыттанып өттү. Чет мамлекетке алып барып дарылатышты. Жаш туруп 3 оор операцияны башынан өткөрдү. Анын жыйынтыгында ден соолугунда бир аз жылыш болуп, мынтип балдак менен басып калды. Бирок жоготулган ал күндөрү канчалык оор эле. Массаждын түрүн алып, жанын кыйнаган канча заптуу түндөрдү өткөрдү экен. Убакыт билинбей учуп отуруп, бат эле бойго жетти. Бирок коомго кошула албады. Мектепке да бара албай, мугалимдер атайын үйдөн окутуп кетишет. Назель өзү ар кандай кийимдерге кызыгып жүрүп, акыры өзү да акырындан кийимдерди тиге баштады. Назель жаз мезгилин өзгөчө жакшы көрчү. Жаратылыш ойгонуп, тирүүлүк башталганда көчөгө чыгып басканды жактырат. Ошондой жаздын күндөрүнүн биринде социалдык сайт аркылуу
бир адам менен таанышып калды. Өзүн Бекбол деп тааныштырган адам менен Назель бат эле тил табышып, байке карындаш болуп алышты. Акыркы күндөр ал адамдын ар бир СМСин күтүп, ага байланып баратканын өзү да байкабай калды. Бекбол да ошондой. Күн сайын кабарлашып, Назелди жакшы сөздөр менен эркелетип турат. Өзүнүн жан дүйнөсүндөгү өзгөрүү сыртка да билине баштаса керек. Эмнегедир апасы Назелдин телефонун тиктеп, жылмайып алгандарын байкап жүрдү. Назель эжеси менен апасына Бекбол тууралуу айтып бергенде, негедир алардын жүздөрүнөн өзүнө окшоп кубанууну көрө албады. Кандайдыр бир тынчсыздануу менен санар коо турган. Ошол күндөн апасы ал жигитке ишенбе деген сөздөрдү көбүрөөк айта баштады. Апасы гана ачык айтпаса, эжеси сөздү айлантырып түшүндүрчү. Бекболдун сүрөтүн көрсөткөндө, ушундай бала сени карамак беле, дени соо кыздар жүрсө дешкен. Сенден пайдаланып алып, анан үйлөнбөй таштап кетет. Кайсы жигит эле жубайынын жарым жан болуусун кааласын. Атүгүл дени соо алып, жашап жүрүп ооруп калсаң чанып кетишет, анан мынтип турсаң деген сыяктуу сөздөрдү Назель күн сайын уга баштады. Энемин, сен ойлойм, алданып, ансыз да жарты көңүлү бир жолу сынбасын дейми кызым, деди бир күнү апасы Назелдин маңдайынан сылап. Мындай сөздөрдөн кийин чын эле өзүн төмөн сезип, Бекболдон да алыстай баштады. Кыздын мындай аракетине таң калган жигит сүйлөшүп алуу керектигин айтты. Назель, кел жолугабыз, деди бир күнү. Эмнеге? Кандай эмнеге? Сени жакшы көрөм. Мен сизди байкемдей эле сыйлаймын, деп жазды Назель көзүндөгү жашын сүртүп. Алдап жатасың деген жазуу менен тиштерин көрсөтүп күлгөн быйтыкча келди Бекболдон. Жок байке, чын айтамын, сизди байкем катары эле жакшы көрөм. Эх, Назель, сен алдадың. Билбедим эмнеге экенин, бирок көңүлүм сезип жатат. Айтчы, сени башка бирөөгө мажбурлап берип жатышабы? Андай болсо ачыгын айт, дарегиңди издеп барайын, ата-энеңдин алдынан өтөйүн, деген жигиттин жалооруган СМСи келди. Жакшы адамсыз, бирок менин көңүлүмдөгү инсан башка, деп жазды да ыйлап жиберди. Макул, сени катуу жакшы көрдүм, эми тынчыңды албайм, бактылуу болса дагы, деп өчүп калды. Назель көпкө ыйлап жатты. Үнүн чыгарып да, ичтен сызып да ыйлады. Чын эле Бекбол дайынсыз кетти. Кайра издебеди, чалбады. Убакыт болсо өтө берди. Назель эми кайра мурунку өз жашоосуна түштү. Эч кимге сүйлөбөйт, кошулбайт. Өзүнчө дүйнө, көнүп калган экен. Бекбол менен жашоосунун кызыгы кеткендей, ансыз да кунарсыз дүйнөсү ан сайын өңүн жоготуп, бозоруп бара берди. Көп убакыт өттү. Жашоосундагы алгачкы сүйүү тартуулаган инсан Бекбол Назелге акыркыда бойдон кала берди. Эми кайра мынтип экөөнүн кездешкенин карачы. Мындай абалымда көрүнгүм келген эмес. Канчалык сени сагынып, карааныңды көрүүгө зар болсом да, жараткандан кездештире көрбөдү экем. Кечир. Каналдын өсүшү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар.